Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу момун мусулман бир туугандар. Улуулугу чексиз, бизге берген белектери сансыз болгон жаратуучубуз Алла субханаху ва таалага алкыштарыбыз, мактоолорубуз, даңктоолорубуз болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам жана салаваттарыбыз болсун. Ошондой эле пайгамбарыбыздын үй бүлөсүнө, кутман сахабаларына, табииндерге, бул ислам ааламында кызмат кылып өткөн бардык алым олияларга, устаздарыбызга, бардыгыбызга Аллах Тааланын мээримдүүлүгү, боорукерлиги, кечиримдүүлүгү болгон болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, биз сиздер менен жан дүйнөнү тазалоо илими туурасында баштаган китебибизден сабагыбызды уламакчыбыз. Бүгүн сиздер менен жан дүйнөнү тазалоо, жүрөктү оңдоо, же руханий азык деп атап коебузбу, же сопучулук деп атайбызбы, ушул илимдин келип чыгуу тарыхына туурасында бир аз сөз кылабыз сиздер менен. Доктор Ахмад Алваш деген чоң аалым айтат экен, көп адамдар бул пайгамбарыбыздын убагында жан дүйнөнү тазалоо илими же сопучулук илими деп аталган эмес пайгамбарыбыздын убагында деп көпчүлүгү сурашат дейт. Эмнеге пайгамбарыбыздын убагында бул илимдин аты болгон эмес? Эмне кийин пайда болду эмне? Же пайгамбарыбыздын эч бир алып келген динине бул илимдин эч бир байланышы жок болуп калабы деген суроолорду беришет дейт. Бул суроого урматтуу мусулман бир туугандар жооп берип, бул аалым айтат. Ар бир доордун, урматтуу мусулман бир туугандар, өзүнүн өзгөчөлүктүү өзүнүн касиеттери бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын доорунун өзгөчөлүк касиеттери бул сахабалардын бардыгы пайгамбарыбызды көргөндүктөн, пайгамбарыбыздын сөзүн толук уккандыктан, ар бир пайгамбарыбыздын сөздөрүнө, иштерине толук аткарып амал кылышкан. Сахаба радиаллаху анхумдар булар амал кылуу тарабынан, Куран жаттоо тарабынан, өзүнүн нәпсисине каршы күрөшүү тарабынан, жан дүйнөсүн тазалап, руханий өзүн аруулоо тарабынан эң сап башында турган улуу адамдар болушкан, урматтуу мусулман бир туугандар. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жанында жүрүшүп, ар бир жакшы амалдарды жарышып аткарышкан. Мына ошондуктан алардын пайгамбарыбыздын убагында суфи же сопу деген же жан дүйнөсүн тазалоочу же тазкияту нафс деген ат, бул сөздөр пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын убагында бул болгон эмес дейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Бул кудум эле кандай эле нахви илими пайгамбарыбыздын убагында нахви илим аталган эмес. Грамматика илими же башка илим деп фикх илими деген сөздөр пайгамбарыбыздын убагында аталган эмес. Себеби сахабалар өздөрү нар жагынан араб тилин эң так, таза, нукура сүйлөгөн адамдар болушкан. Алар өздөрү нар жагынан ар бир сөздөрү араб тилинин грамматикасына дал келген, төп келген сөздөр менен сүйлөшкөн. Алар бардык илимден, урматтуу мусулман бир туугандар, эң алдыда болгондуктан, ошол илимдердин кээ бир алардан кийинки пайда болгон илимдердин аттары пайгамбарыбыздын убагында айтылган эмес. Себеби аларга ал илимдердин аттарын айтуунун кереги жок болгон, урматтуу мусулман бир туугандар. Себеби андан кийин сахабалардын доорунан кийин табииндердин доорунда ислам ааламы көбөйүп, ислам ааламы кеңейип, ар кандай адамдар келгенде аларга түшүндүрүү үчүн исламдын негизги өзгөчөлүктөрүн айтып берип, аларга таалим берүү үчүн ушул сыяктуу эле ар бир илимге, урматтуу мусулман бир туугандар, ат коюла баштаган дейт. Сахаба жана табиин бул улуу аалымдар, булар сопулар же жан дүйнөсүн тазалоочулар деген ат менен атоого булар муктаж болушкан эмес. Себеби алар ишинде дагы, сөзүндө дагы чыныгы жан дүйнөсү таза адамдар болушкан. Чыныгы, урматтуу мусулман бир туугандар, сопулар болушкан. Себеби сопучулуктан, жан дүйнөнү тазалоодон же руханий азыктан бул илимден негизги максаты
Адам өзү үчүн эмес, Роббиси үчүн жашоо болуп эсептелет. Бул илимден биз мурунку сабактарда айткандай, максат адеп ахлакты оңдоо, максат чыныгы мусулман болуу, атына эле эмес, затына ылайык мусулман болуу. Мына ушул максат бул илимден. Ал эми сахаба радиаллаху анхумдар болсо, бул амалды толук баралына жеткирип аткарышкан адамдар болушкан. Жана алар Аллах Таалага жан дүйнөсү менен берилип, бардык убакытта жүрөктөрүнөн Аллах Тааланын зикирин булар түшүргөн эмес. Тили менен болсун, дили менен болсун, булар дайым ибадаттын үстүндө болушкан. Ошондой эле сахаба радиаллаху анхумдар ушундай бир руханий даражасы менен улуулуктарга жеткен урматтуу мусулман бир туугандар. Булар ыйман келтирип эле тим болбостон, фарыздарды аткарып эле тим болбостон, балким булар фарыздардын үстүнөн нафил, ыктыярдуу ибадаттары дагы аткарышкан булар. Карасаңыздар, түндөрү менен намаз окуп чыгып кетишкен, намаздарда туруп Курандарды хатым болуп коюшкан. Мына ошол сыяктуу фарыздарды эле аткарып койбостон, алардын үстүнөн нафилдерди дагы кошуп аткарган урматтуу мусулман бир туугандар. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Хойрул куруни корни", доорлордун эң жакшысы менин доорум дейт. Хада фаллази ялихи валлази ялихи. Андан кийин менин дооруман кийинки доор, андан кийинки доор деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан куттуу хадисинде. Пайгамбарыбыздын бул хадисинен биз билебиз, пайгамбарыбыздын доору андан кийинки сахабалар, андан кийин табииндер, анан табииндердин бул үч доордо адамдар, урматтуу мусулман бир туугандар, аябай бийик деңгээлге чыккан, ушунчалык такыба, жан дүйнөсү таза, баардык илимден эң алдыда жүргөн адамдар болушкан. Урматтуу мусулман бир туугандар, бул мындай адамдарга кийин пайда болгон, кийин ат берилген илимдердин аттары, мисалы фих илими дейбизби же калам илими дейсизби же нахви илими, сарф илими, грамматика илими, кыскасы кандай илим дебеңиз. Ошолордун катарында сопучулук илими, жан дүйнөнү тазалоо илими деп айтасызбы? Бул илимдер, урматтуу мусулман бир туугандар, кийин пайда болгон. Муктаждыктарга жараша анан пайда болгон. Мына ошентип дейт, бул себебин айтып жатат урматтуу мусулман бир туугандар. Кийин доорлор өтүп, ислам ааламына ар түрдүү адамдар киришти дейт. Ар түрдүү улуттагы, ар түрдүү мурунку динде болгон адамдар ислам динине кирди. Жана ар кандай, ар бир жаатта адамдар, ар бир жааттар пайда болду. Мисалы, кээ бир адамдар фих илимин көп билгендиктен фих илимин өзгөчө басым жасашты. Кээ бир адамдар тафсир илимине басым жасашты. Кээ бир адамдар хадис илимине басым жасашты, урматтуу мусулман бир туугандар. Мына ошентип ар бир кийинки доорлордо ар бир илимдин илимге ат коюлуп, ар бир илимге, илим туурасында китептер жазыла баштады. Мисалы, хадис илими, тавхид илими, усулуддин, тафсир, мантык, мусталахул хадис илими, айлмул усул же фараид, мурас илими деп кийин ат коюлуп баштады, урматтуу мусулман бир туугандар. Биз бул аттар пайгамбарыбыз убагында болгон эмес, мына ошон үчүн бул илимдер жок, туура эмес деп айтканыбыз бул туура эмес. Бардык бул айтылган илимдердин бардыгы пайгамбарыбыздын эле жашоосунан, пайгамбарыбыздын хадистеринен, пайгамбары бирге жеткирген Аллах Тааланын улуу сөзү, ыйык Куранынан эле алынган илимдер болуп эсептелет. Бул илимдер пайгамбардын убагында толук болгон. Мына пайгамбарыбыздан кийинки доорлордо муктаждыктарга жараша анан бул илимдерге өзүнчө ат коюлуп, китептер жазылып, эрежелери айтылып, адамдардын арасына таркаган. Мына ушундай болуп, урматтуу мусулман бир туугандар, адамдардын башка улуттагы адамдар киргендиги үчүн адамдардын арабчаны билүүсү алсыраган. Себеби араб эместер киргенден кийин булар араб тилин үйрөнүш керек. Араб тилин эмне үчүн үйрөнөт? Себеби хадисти, Куранды так туура түшүнүү үчүн. Мына ошондуктан адамдарда тил тараптан алсыздык пайда болгондуктан атайын тил илимин булар ат коюшуп, тил илимин булар өркүндөтүп күчөтүшкөн. Кээ бир адамдарга башка илимге муктаж болуп, ошол илим тараптан күчөтүшкөн, атайын ат коюшуп. Мына ошолордун катарында адамдар доор өткөн сайын, пайгамбарыбыздын куттуу дооруна алыстаган сайын, адамдардын руханий абалы, жан дүйнөсүнүн абалы дагы барган сайын,
алсырап, кечеңдеп, урматтуу мусулман бир туугандар, начарлап бара жаткан. Мына ошондо адамдар, урматтуу мусулман бир туугандар, бир канча илимине амал кылган, бардыгын жакшы түшүнгөн аалымдар атайын илим түзүшүп, урматтуу мусулмандар, биз динден алысташып, дүйнөгө берилип бара жатабыз. Андай кылганыбыз туура эмес деп, Аллах Тааланы көп эстөөгө, пайгамбардын сүннөтүн толук ээрчүүгө, адам дайыма жан дүйнөсүн тазалап, жан дүйнөсүн жаман сыпаттардан тазалоого кызыктырган сөздөрдү айтып, атайын ушул туурасында китептерди жазып, атайын бул ошондуктан кийин илим пайда болгон, урматтуу мусулман бир туугандар. Мына тасаввуф илими дагы, сопучулук илими, жан дүйнөнү тазалоо илими дагы мына ушентип пайда болгон экен, урматтуу мусулман бир туугандар. Кээ бир чыгыштануучулар айтышат экен, башка илимдер күчөп бара жаткандыктан, бул сопучулук илими дагы ошолорго атаандашып эле пайда болуп калган деп туура эмес пикирлерди айтышат. Чындыгында андай эмес. Чындыгында, урматтуу мусулман бир туугандар, кандай эле бардык илим заман талабына жараша адамдар, мусулмандар кайсыл тараптан алсырап баратса, ошол тарапты күчөтүү үчүн атайын илимдерди ошол жака өзгөчө басым берип үйрөтүшкөн. Ошондой эле адамдар да жан дүйнө тараптан жүрөктөрү бузулуп, ибадаттардан алыстап, атына эле мусулман болуп, бирок мусулман кылбаган сөздөрдү, мусулман кылбаган сыпаттарды аткарып, ошол иштерди жасап баштаганда, биз жок, жан дүйнөнү тазалоо тарабын өзгөчө биз басым берейлик. Кандай эле сахабалар, кандай таза адамдар болгон, табииндар кандай улуу адамдар болгон, ошолорду ээрчийлик деп, бул урматтуу мусулман бир туугандар, ошонун натыйжасында ошолордун жолун үйрөткөн бул сопучулук илими пайда болгон экен. Эми улуу аалым Ал-Имам Ал-Хафиз Сайид Мухаммад Сидик Ал-Гумари рахмахулла айтат экен, урматтуу мусулман бир туугандар, бул сопучулук илиминин негизги пайдубалы эмне? Сопучулук илимин негизи ким түптөп чыккан? Бул асмандан түшкөн вахийдин үстүнө курулганбы, же андай эмеспи деген суроого биз жооп берелик деп бул жооп берген экен, урматтуу мусулман бир туугандар. Бул сопучулук илиминин негизги пайдубалы бул вахий болуп эсептелет. Бул Куран жана хадис болуп эсептелет, урматтуу мусулман бир туугандар. Эч бир шек күмөнсүз, бул сопучулук илиминин, жан дүйнөнү тазалоо илиминин, руханий тарбия илиминин негизги максаты адамды ихсан даражасына жеткирүү болуп эсептелет. Кандай эле хадисте келгендей, Жебирейил алейхиссалам адам көрүнүшүндө пайгамбарыбыз сахабалары менен отуруп турганда келген дагы бир канча суроолорду берген. Андан кийин кеткенден кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Хада Жибрилу алейхиссалам", бул Жибрейил деген. "Атаакум юаллимукум динакум", силерге диниңерди үйрөткөнү келди деп айткан, караңыздар. Демек, Жебирейил периште келип, бизге динибизди үйрөткөнү келген экен. Кантип үйрөттү? Биринчи суроосу, урматтуу мусулман бир туугандар, ыйман жөнүндө сурайт. Пайгамбарыбыз ыймандын эрежелерин айтып берет, жооп берет суроосуна. Ислам жөнүндө сурайт, андан кийин ихсан жөнүндө сурайт. Урматтуу мусулман бир туугандар, мына ушул негизги 3 суроо берилген. Төртүнчүсү кыямат кайым жөнүндө суралган. Ал эми кыямат кайымда пайгамбарыбыз жооп берген: "Сен билбегендей мен дагы билбеймин" деп айткан. Андан алдыңкы 3 суроодон ислам динибиздин негизги 3 түркүгү, бутагы алынат. Мына ушул хадис далил болот, урматтуу мусулман бир туугандар. Ыйман жөнүндө сураган, бул илимди акыйда илими изилдейт. Ал эми ислам жөнүндө сураган, бул илимди албетте фикх илими изилдейт. Ал эми ихсан жөнүндө сураганда пайгамбарыбыз айтат: "Сен кудум Аллах Тааланы көрүп тургандай ибадат кылууң. Ал эми сен Алланы көрүп турбасаң, Аллах Таала сени аны көрүп турат деген ой менен ибадат кылууң" деп жооп берет. Ушул даражаны ихсан деп коет, хадисте айтылгандай. Бул ихсан даражасына чыгууну мына ушул сопучулук, жан дүйнөнү тазалоо илими бизге үйрөтөт, урматтуу мусулман бир туугандар. Ислам бул баш ийүү жана ибадат болуп эсептелет. Ал эми ыйман, нур жана акыйда ишеним болуп эсептелет. Ал эми ихсан болсо муракаба жана мушахада деп айтылат. Аллах Тааланы көрүп тургандай, же Аллах Таала мени көрүп турат деген аннык ишеним, сезим менен ибадат кылуу болуп эсептелет, урматтуу мусулман бир туугандар.
Ибн Холдун деген чоң алым бул дагы айтыптыр. Бул илим де сопучулук илими. Бул үммөттө урматтуу мусулман бир туугандар, кийин ошол сопучулук деп аталган пайгамбардын зорунан кийин пайда болгон илимдерден дейт. Бирок бул илимдин негизги түбү болсо, урматтуу мусулман бир туугандар, алдыңкы пайгамбардын убагынан эле сахабалардан, табииндерден жана туура жолдо жүргөн алым олиялардан эле алынган, ошолордун айткан сөздөрүнө түптөлгөн бул илим болуп эсептелет деп айтат. Бул сопучулук илиминин негизги түбү пайдалуу бул ибадат болот. Аллах Таалага толук жүз буруп, жүрөгү менен Аллах Тааланы ибадат кылып, Аллах Таала жүзүн бет алуу болот. Жана бул дүйнөнүн коозлуктарынан, бул дүйнөнүн жыргачылыктарынан жүз буруп, чыныгы акыретке бет алуу болуп эсептелет. Бул сопучулук илиминин максаты. Ошондой эле адамдардын кол астындагы мал байлыкка, бийликке, башка нерсеге кызыгып, анын артынан күнөөлөрдү аткарып, мындай туура эмес жолдо жүрбөстөн, Аллах Тааланы бет алуу, Аллах Тааланы ыраазы кылуу жолунда жашоо максаты болуп эсептелет бул илимдин дейт. Караңыздар. Жана адамдар менен көп аралашып жүрбөстөн, Аллах Таала менен бирге көп жүрүү. Ошондой эле ибадат жалгыз калып, ибадатты көп аткаруу дейт. Бул сыпат урматтуу мусулман бир туугандар, сахаба радиаллаху анхумдардын доорунда бардыгында болгон. Сахабалардын бардыгы мына ошол сыпатка ээ болгон деп айтат Ибн Холдун рахимахуллах. Качан гана ошол сахабалардын доору өтүп, табииндердин доору өтүп, пайгамбарыбыздын алтын доору, нурдуу доору алысташкан сайын, адамдардын арасында дейт, караңыздар, дүйнөгө бет алуу таркады дейт. Караңыздар. Доорлор өткөн сайын дүйнөгө бет алып, дүйнөгө кызыгуу таркап, адамдардын көпчүлүгү дүйнөгө аралашып кетти. Сахаба радиаллаху анхумдар жүргөн ошолордун абалын көпчүлүгү сактабай калды дейт. Мына ошондо бир канча кийинки адамдардан келген бир канча тайпалар биз туура жолдон тайып бара жатабыз деп ибадатка бекем болуп, ибадатка өзгөчө көңүл буруп киришти эле. Мына ошол адамдарга суфийлер, сопулар, же жан дүйнөсүн тазалоочулар деген ат ошолорго берилип калды деп Ибн Холдун рахимахулла айткан экен, караңыздар. Ошондой эле бул сопу деген сөз биринчи качан айтылган, кайсы жылдарда айтылып баштаган деген далилдеп Абу Абдулла Мухаммад Садак Умари рахимахулла айтат экен. Ибн Холдундун бул китебинде айткан сөзүн бекемдейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Тасауф аты деген, сопучулук деген ат, жан дүйнөнү тазалоо деген ат качан пайда болгон тарыхы туурасында сөз кылып жатып. Кинди деген алым айтат экен, бул ошол 4-чү кылымдын адамдарынан болот. Уилату Миср, Мисирди башкарган адамдар деген китебинде айтыптыр. Хижри жилесеби боюнча 200-200 жылда болгон окуялар жөнүндө айтыптыр. Александрияда дейт, Искандарияда бир тайпа чыкты дейт. Алар сопулар деп аталган дептир. Алар жакшылыкка чакырышат болчу дейт. Мына караңыздар. Ал эми башка китепте Ал-Масуди деген алым Муруджу Захаб деген китебинде айтыптыр. Яхья ибн Аксам деген адамдын окуясын айтып берет экен. Маъмун дейт. Маъмун бул падышалардан болгон. Маъмун деген падыша бир күн олтурса, Али ибн Салих ал-Хаджиб ошол кызматчысы келип айтат. Момундардын амири, сиздин кабылдамаңызга киргени бир адам келди деп айтат. Ким экен десе, ким экен тааныбайм, бирок калың ак түстө кийим кийип алыптыр деп айтат. Бул сөздү угуп дейт, караңыздар, мен ал суфи келген окшойт деп айтты деген окуясын айткан экен, караңыздар. Мына ошол доорлордо эле сопу, жан дүйнөсүн тазалоочу адам деген аттар пайда болуп баштаган экен, урматтуу мусулман бир туугандар. Дагы Кашфудунун китебинде айтылат экен, сопу деп аталган эң биринчи адам бул Абу Хашим сопу деп айтылган экен. Бул 150-жылы каза тапкан экен, караңыздар. 150 жылы. Мазхаб башчысы Абу Ханифа рахимахулла каза тапкан жылы бул да каза тапкан экен. Мына караңыздар, табиин дердин убагында
бул сопучулук илими эмне бул ат менен аталып, ошол доордо урматтуу мусулман бир башка илимден өзгөчөлөнүп, түптөлүп, пайдубалы курулуп башталган экен. Анан дагы Кашфудунун китебинин ээси айтыптыр, билгиле дейт. Чындыгында мусулмандар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан кийин урматтуу мусулман бир туугандар, алар пайгамбарыбыздын сахабалары деген аттан башка ат менен аталган эмес дейт. Караңыздар. Болбосо караңыздар, шейх деген ат бар, муфассир, мухаддис, мантыки же сорфи, нахви деген ошол илимдерди аябай жакшы билген, мыкты билген адамдардын, аалымдардын аты болот. Бул аттарга сахабалар эң татыктуу өзү чындыгында. Бирок сахабалардын ал аттардан дагы эң жогору турган аты бул сахаба деген аты болгон дейт. Караңыздар. Сахаба деген мааниси пайгамбарыбыздын жолдоштору, пайгамбарыбыз менен бирге жүргөндөр, пайгамбарыбыздын жан жөкөрлөрү деген ат бул бардык аттардан жогору болгон дейт. Алар караңыздар, ошол ат менен аталгандыгы бул эң улуу ат болуп эсептелет деп бул аалым айткан экен. Кийин ал сахабалардын доорлорунан кийин анан кийинки адамдар кайсыл илимге басым берсе, кайсыл тарапка басым берсе, анан кийин мына ошол аттар менен кийин аны атала баштады деп айткан экен, урматтуу мусулман бир туугандар. Мына ушул айтылган сөздөрдөн бизге билинет, урматтуу мусулман бир туугандар, бул сопучулук илими, жан дүйнөнү тазалоо илими бул кече эле пайда болгон, жаңы эле пайда болгон илим эмес, балким бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосунан, жолунан жана сахабалардын жашоосунан алынган илим болуп эсептелет. Кандай эле бул, кээ бирлер, урматтуу мусулман бир туугандар, айтышат, эч бир исламга байланышы жок, бул туура эмес деп айтышат. Алар дин душмандарынын сөзү. Булар ошол дин душманы болуп эсептелген чыгыш таануучулардын, ислам дининин негизги бул руху, бул адеп ахлак болуп эсептелет. Адам ибадатты жакшы аткарып туруп, бирок адеп ахлагы жок болсо, жан дүйнөсү бузук болсо, ыхласы жок болсо, эл көрсүн, эл уксун деп калса, бул адам ибадатынан пайда албай калат. Мына ошону билгендиктен булар бул сопучулук илимин жаманатты кылуу максатында адамдар ибадаттын сыртын эле кылып, бирок жан дүйнөлөрү болсо бузук абалда калып кетсин, жаратуучусу менен байланышы начарласын деген ойдо булар сопучулук илимини өзгөчө булар каралап жалаа жабышат. Өзгөчө жамандашат, урматтуу мусулман бир туугандар. Биз алардын мындай сөздөрүнө биз эч качан алданып калбашыбыз керек. Сопучулук илими бул илгертеден эле пайда болгон бар илим, пайгамбарыбыздын жашоосунан, сахабалардын жашоосунан алынган илим. Бул илимдин пайдубалы Куран, хадис, сахабалардын сөздөрү болуп эсептелет. Башка илимдерде эле бул өтө улуу илимдердин бири болуп эсептелет. Ислам дининдеги негизги жоон 3 түркүктүн бири болуп эсептелет. Караңыздар, кээ бирлер ошол сопучулук илимди жаманатты кылуу максатында бул ошол буддисттерден келген, же бул христиандардан келген деп айтышат экен, кечилдерден келип калган, кээ бирлер болсо могул индустардагы, Индиядагы туура эмес диндерден келип калган эле, бул туура эмес тайпа, туура эмес агым деп, бул ошол христиандардын сопучулугу, бул буддисттердин сопучулугу, бул болсо перстердин сопучулугу деп карасаңыздар, ушул сопучулук деген атты жаманатты кылып, адамдар бул сопучулук десе, же азыркы тил менен суфизм, же суфийлик десе, же сопучулук десе, же жан дүйнөнү тазалоо, руханий тарбия илими деп атаса, адамдар бул илимди жаман көрүп, бул илимге көңүл бөлбөй калсын деген ой менен ушундай сөздөрдү айтышып жаманатты кылышат. Биз ал дин душмандарынын сөздөрүнө эч качан бир кулак төшөп, аларды ээрчибешибиз керек. Мусулман адам, урматтуу мусулман бир туугандар, мусулман адам аябай зирек болот. Мусулман адам айтылып жаткан сөздөрдү такташтырбастан туруп, аныкташтырбастан туруп дароо эле ээрчип кете бербейт. Биз кайсыл бир маалыматты уксак, биз такташтыралы. Ата бабаларыбыз туура жолду карманып, бизге татынакай динибизди бизге калтырып кетишкен. Ошолордун калтырган
диндерине бизге калтырган татынакай кандай динди калтырып кетти бизге. Ошого салыштырайлык. Себеби биздин ата бабаларыбыз, биздин бул Орто Азиядан өткөн аалымдар дүйнөнү окуткан аалымдар болушкан. Бул аалымдар бардыгын билишип, бизге дини ислам динин негизги таптаза каймагын бизге калтырып кетишкен, урматтуу мусулман бир туугандар. Ошондуктан урматтуу момун мусулман бир туугандар, чыныгы мусулман адам алардын туура эмес пикирлерине ээрчип кетпейт. Алардын момундай кыйтыр болгон ушундай бир торлоруна адашуучу болгон мусулман адамды дининен алысташтырып, өзүнүн чыныгы акыйдасынан, адеп ахлагынан ишеничин кетирип, ушундай кое турган туура эмес ал чыгыш таануучулардын же ислам душмандарынын сөздөрүнө мусулман адам кирип, аларды ээрчип кетпейт. Баардык иштерди такташтырат, анан ээрчийт, урматтуу мусулман бир туугандар. Жана мусулман адам бул сопучулук илимин чындап изилдеп такташтырып көрсө билет. Бул сопучулук илими, жан дүйнөнү тазалоо илими, бул исламды иш амал жүзүндө ишке ашыруу гана болуп эсептелет. Болду, урматтуу мусулман бир туугандар. Бул ислам динин биз тилибизде эле айтып койбостон, же китептерди эле окуп койбостон, жан дүйнөбүз менен амал кылалы, кечиримдүү бололу, боорукер бололу, бирөөлөргө жакшылык каалоочу бололу. Бүт жан дүйнөбүздөгү баардык жаман сыпаттардан тазаланып, биз жакшы, Аллах ыраазы болгон, пайгамбарыбыз өзү кызыктырып бизди чакырган жакшы сыпаттарга ээ бололу. Мына ушул нерсени бул сопучулук илими камтыйт. Бул чыныгы исламдын руху болуп эсептелет. Ислам дининде айтылган баардык амалдарды иш жүзүнө ашыралы деп ушул максатты көздөгөн бул илим болуп эсептелет, урматтуу мусулман бир туугандар. Ошондуктан биз сопучулук бул ислам дининде гана бар. Ислам дининде туура болгон сопучулук гана бар. Андан башка сопучулук деген атты жаманатты кылгандарга биз алардын сөзүнө көңүл бөлбөстөн, туура жолдон адашпастан жашоого Аллах Таала баардыгыбызга жардам берген болсун. Мына сиздер менен бүгүнкү сабагыбызда бул сопучулук илими дейбизби, жан дүйнөнү тазалоо илими дейбизби, жүрөктү тазалоо же рухий азык, руханий тарбия деп айтабызбы? Кыскасы биздин ошол жан дүйнөбүздү тазалай турган бул илимдин, сопучулук илиминин пайда болуу тарыхын айтып бердик. Качандан пайда болгон, качан бул ат аталып калган, эмне себептен пайда болгон, буну биз айтып бердик. Аллах Таала баардыгыбызга пайдалуу илим берген болсун, пайдасыз илимден сактасын. Аллах Субханаху ва Таала баардыгыбызды чыныгы мусулман болуп, чыныгы мусулман атына татыктуу болуп жашаган сүйүктүү бенделеринин катарына кошкон болсун. Сөзүбүздүн башында жана акырында Аллах Таалага мактоолорду айтабыз. Сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттарды айтабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.